бүгүнкү эл аралык конференцияны ачык деп жарыялайм. Улуу жеңиштин 80 жылдык мааракесине карата 29 апрелде Ошмуда Кыргызстан улуу ата мекендик согуш жылдарында аттуу эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулду. Алгач окуу жайдын жетекчиси куттуктоо сөз сүйлөп, Кыргызстандын гимни оркестрдин коштоосунда аткарылды. Азыркы учурда студенттер менен биргеликте, андан сырткары ушул биздин куралдуу күчтөрдүн курамында регионалдык армиябынын оркестри бар. Ошонун катышуусунда ушул салтанаттуу иш-чараны өткөзүп, ушундай аскер кызматкерлери дагы кызмат өтөө багытында бар экен деген. Андан сырткары буга чейин маалымат иретинде видео тасмалар көрсөтүлдү. Конференцияда улуу жеңиш күнүнө арналган видеоролик көрсөтүлдү. Ал эми планердик отурумда секцияларда окумуштуулардын, магистранттардын, студенттердин баяндамалары жасалып, талкуулар орун алды. Иш-чарага Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Орусиядан тарыхчы, окумуштуулар, аскер адамдары, жамааттык коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Ошмунун профессордук окутуучулук курамы жана студенттери катышты. Бүгүнкү күнгө дагы да болсо чечилбеген маселелер калып кетип атат да. Мына ошондуктан биз бүгүнкү күндүн саясий конъюнктурасына ылайык, бүгүнкү күндөгү учурдагы эркин мамлекеттердин тарыхый эс тутумунун, коомдук эс тутумдун жана тарыхый саясаттын алкагында ошол улуу ата мекендик согуштун негизги көйгөйлөрүн карап жатабыз да. Чыгыштануу институтунун директору Жолдошбек Пөтөнөевдин айтымында улуу ата мекендик согушта дайынсыз жоголгон мекендештердин изи менен деген илимий долбоордун үстүндө 20 томдук китеп даярдалып, басмага берилди. Буга Ошму каражат бөлүп берген. 1,5 жылдан бери Ош мамлекеттик университети атайын илимий изилдөөлөргө 1 миллион сомго жакын акча бөлүп берип, биз ушул улуу ата мекендик согушта дайынсыз жоголгон кыргызстандыктардын изи менен деген долбоордун үстүндө иштеп, азыр 20 томдук эмгек даярдап басмага бердик. Бул эмгектин баалуулугу буга чейин жарыкка чыга элек аскер комиссариаттарынын архивдеринде жаткан 267.388 адам согушка кеткен адамдардын тизмесин даярдадык. Иш-чаранын жүрүшүндө Ошмунун доценти, педагогика илимдеринин кандидаты Абдикерим Исаевдин Кыргызстандын мектептери улуу ата мекендик согуш жылдарында аттуу монографиясынын бет ачары өттү. Коомдук ишмердин бул эмгегинде согуш жылдарындагы агартуу кызматкерлеринин жана кыргыз мектептеринин ишмердүүлүгү баяндалган. Аталган конференция Чыгыштануу институту жана Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы тарабынан уюштурулду. Элина Майрамбек кызы, Бийгелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары.